Дүнү жүзүндө ар бир 4-чү адам ушул аскандуулук менен жабыркайт экен. Эң кеңири 80, балким 90% ошо анемиянын таркалышынын бир түрү бул темир азгандуулук деп билебиз да. Бирөөсүнүкү жакшы эле, бирөөсүнүкү жетпейт. Эмнеге ушундай? Бирдей эле тамактанат бир үй бүлөдө. 130-160 бул эркек кишилердин нормасы, 120-140 грамм на литр бул аял кишилердин нормасы. Кадимки эле жана чоң сөбөктөр болот го, ошонун кемигинде пайда болот. Ооба. Өзүнчө завод сыяктуу, фабрика Бул сыяктуу. темир менен витаминдер, витамин B12 бул эттин ичинде көп болот да. Биз анын үстүнө тиги этти аябай көп жейбиз. Эмне үчүн анемия болуш керек анда бизде? Саламатсызбы, урматтуу биринчи байлык ден соолук подкастынын көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле бүгүн дагы өзгөчө тема. Анемия деген оору же аскандуулук. Дүнү жүзүндө ар бир 4-чү адам ушул аскандуулук менен жабыркайт экен. Бүгүн биз студиябызга гематолог, врач, эксперт Тимур Нарбековду чакырдык элек. Саламатсызбы, Саламатсыздар. Тимур мырза? Саламатсыздар ажы. Тимур мырза, мен сизди чакырганым ушул студияга, ушу анемия оорусу Кыргызстанда дагы өтө эле көп кездешет. Анан кийин көп суроолорго сизден жооп алыш үчүн. Ал эми эгерде мен суроо бере албай калсам, анда биздин көрүүчүлөр сиздерден сураныч жазыңыздар. Кандай суроо сиздерге кызык болот? Мен кайсы суроону айтпай калдым, суроо бербей калдым депчи. Тимур мырза, биринчиден сизге ыраазычылык билдирем. Ушу Рахмат. анан кийин мен азыр айтып атпаймынбы? Эксперт Тимур мырзадан ашкан гематолог, ушул анемия оорусу боюнча эң жакшы эксперттердин бирисиз. Эмне үчүн дегенде өзүңүз түшүндүрүп бересиз да, Тажрыйбаңыз жөнүндө. Чоң рахмат Жапар эже. Сиздерге да терең ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде ушундай чоң актуалдуу ден соолукка байланыштуу темаларды ушул эл астына көтөрүп маалымат бергениңиз үчүн. Себеп дегенде маалымат бул өзүнчө бир багыт да. Багыт дегеним бул маалымат өзүнчө бир дарылоо режимдерине кирип кетет. Мына бүгүнкү темабызда ушул анемия темасы өтө чынында кеңири таралган дүйнө жүзү боюнча. Бизде да, биздин Кыргызстаныбызда да өтө кеңири таралган. Бирок ошол сөздүн башында ошо анемия деген сөздүн терминдин ушул маанисин кичине түшүнүп Ооба, берсеңиз. аныктамасын, бул эмне дегеле деген оору. Өзү анемия деген грек же латин тилинен келген сөз. Ан деген жок дегенди билдирет, эмия деген канды билдирет. Башкача айтканда кандын жоктугу деп түзмө-түз котормосу. Бирок албетте бул маанилик котормосу бул азгандуулук дегенди билдирет. Ошондо биз билебиз, кандын ичиндеги гемоглобин деген заттын паздап кетиши, түшүп кетиши, ошону менен бирге эритроциттер деген клеткалар бар, ошол гемоглобинди алып жүргөн клеткалар. Ошол клеткалардын санынын азайышын анемия деп аталабыз да. Демек ушул билиш керек, гемоглобин кандай зат бул жана анын нормасы канча организмде. Гемоглобин деген белок бул ушул эритроцит деген клетканын ичинде жайгашкан. Анын эң негизги милдети, функциясы ошол кычкылтекти ташуу. Газотранспортный деп коебуз, газотранспорттук жумушу. Себеп дегенде гемоглобиндин курамындагы темир заты ошол кычкылтектин молекуласын өзүнө байлап бардык клеткаларга организмде таратат экен да. Анан албетте эгерде гемоглобин жетишсиз болсо, качан ал жетишсиз болот? Ошол темир заты, мисалы үчүн, эң кеңири 80, балким 90% ошо анемиянын таркалышынын бир түрү бул темир азгандуулук деп билебиз да. Темир азгандуулук өтө 38 эң таркалган адамдын оорусунун номер биринчи оорусу деп эсептелинет. Өзү 38 оору бар, кеңири таралган адамзатта. Ошонун биринчиси болуп
темир азгандуулук болуп эсептелинет да. Эми ушу кыргыз тилинде акыркы жылдары аскандуулук деп которулуп келатат. Туура. Ушул өзү туура келеби ушул? Туура келет. Анемия же аскандуулук? Анемия деген бул өзү аскандуулук туура келет. Ушул маанилик котормосу абдан туура которулган. Орус тилинде айтылат малокровие деп, а кыргыз тилинде айтылат азгандуулук деп. Себептерин айтып кетсеңиз. Кайсыл убакта ошол бирөөсүнүкү жакшы эле, бирөөсүнүкү жетпейт. Эмнеге ушундай? Бирдей эле тамактанат бир үй бүлөдө. Башкача айтканда сиз азыр экинчи бөлүккө өтүп атабыз себептерине. Бирок ушул биринчи бөлүгүнөн мен айтып кетейин дегеним, канча нормада гемоглобин болуш керек. Бул нормасында эркек кишиники, ушуну билип алыш керек биздин урматтуу угармандар. 130-160 бул эркек кишилердин нормасы, 120-140 грамм на литр бул аял кишилердин нормасы. Балдардыкы өзүнчө болот, схема боюнча тиги жашына жараша, да, бирок нормасы ушул 120дан 160ка чейин болот. Албетте да өзгөчөлүктөр бар. Мисалы үчүн тоолуу аймактарда жашаган биздин жарандарда гемоглобин бийик болот да. Бул физиологиялык абал, себеп дегенде бийиктикте кычкылтек аз болот. Бир миграционный комитет аркылуу Памирде жашаган кыргыздарга барганбыз. Мен ошондо өз ыктыярым менен өзүмдүн каражатыма жана атайын аппарат алып, гемоглобин ченей турган аппаратты алып баргам. Эми ал 5000ден ашык бийиктикте жашаган биздин кандай десем, туугандар да кыргыздар, кыргыздар. Көп жылдан бери ошо бөлүнүп жашап калышканда Вахан коридору, ошондо Афганистан, анан дагы кайсыл? Афганистан, таджиктер, анан Кытайдын границасында экен. Ошондо мен врач катары барып, ошол врач командасына кирип, анан ошо гемоглобин текшергенде мен өзүм ошондо таң калгам да, ушунчалык бийик көрсөткүчтөрдү көрсөткөндөчү. Себеп дегенде бийиктикте же бул билебиз кычкылтек аз болот. Аны биз терминден айтабыз гипоксия деп. Анан кычкылтек аз болгондо организмге бул сигнал болот. Жанагы кемигибиз, костный мозг, активдүү иштей баштайт да. Көбүрөөк чыгара баштайт гемоглобин менен эритроцитти. Ошон үчүн алардыкы норма деп эсептелинет да, себеп дегенде алар бийиктикте жашаган адамдар. Дагы бир жолу ушуну кызыккандарга айтып коелу, кадимки эле жана чоң сөбөктөр болот го, ошонун кемигинде пайда болот. Өзүнчө завод сыяктуу, фабрика сыяктуу. Бул красный костный мозг деп коебуз. Чучук. Эмне дейт? Экиге бөлүнөт. Желтый костный мозг же красный депчи, сары жана кызыл. Ошол жанагы сиз айткан завод, бардык клеткалар чыга турган жай, бул красный костный мозг, кемик деп коет да. Кемик, ар бир сөбөктүн кемигинде. Кемигинде. Желтый деген бул жанагы жировой деп коебуз. Ал май жанагы чучук, жана сөбөктүн ичинде болгон чучук. Ооба, даамдуу го, аябай. Ооба. Берки кызыл кемигибизге азык катары колдонулат, иштетилет. Кызыл болсо именно ошо завод катары бардык клеткалар, ошол биз азыр айтып аткан эритроциттер, кандын клеткалары, формундук элементтер деп коебуз. Алар ошол кемиктен чыгат да. Эритроцит, лейкоцит жана тромбоцит. Биз такай эле жана тапшырып жүргөн анализдер, общий анализ крови ошолор бар эмеспи? Толук болот. Анан сиз эмени сурап калдыңыз, ошо себептеринен. Анемиянын себептери өтө көп болот. Негизи өтө көп болот. Ошол үчүн бир универсалдуу классификациясы жок да анемиянын. Мунун өтө көп классификациясы бар, себеп дегенде себептери көп болот. Анан кийин кээ бир классификациялары бири-бири менен мындай айкалышат. Биринчи эң мындай кеңири таралган себеп бул жетишсиздиктен болот да, ошо заттардын. Жана азыр эң кеңири таралган бул темир азгандуулук деп эсептелет. Темир заты жетишпегенде ушул азгандуулукка алып келет. Алып келет, Тимур мырза, биз эми ушул биздин маегибиз ушу жөнөкөй адамдарга жөнөкөй тилде түшүндүрүп берүү. Анан ошон үчүн ушул анемиянын дагы аскандуулуктун эң кеңири тараган, анан кийин себептери, анан ошо
классификациясынын ичинен деле өзүңүз айткандай эң негизгилери анан Кыргызстанда, кездешкен. кыргыздарда Кездешкен. кездешкен. Ошол жөнүндө айтып кетейин. Классификацияларында биздин урматтуу көрөрмандар түшүнүш үчүн биз анемияны 3 бөлүккө бөлсөк болот да, 3 группага, 3 топко себептеринен. Биринчиси ошо кеңири таралган себептер бул ушу жетишсиздик. Бизде стратегиялык маанидеги 3 продукт бар. Ошол кандын пайда болушуна, гемоглобиндин пайда болушуна эң керектүү заттар. Бул биринчиден темир заты, экинчиден витамин B12 деген зат, витамин, цианкобаламин деп коебуз медицинада. Үчүнчүсү фолиевый кислота, фолий кычкылы, бул да витамин. Ушул 3 зат аябай керек кандын пайда болушуна, кемиктин жакшы иштешине жана гемоглобиндин пайда болушуна. Анан демек ушул 3 заттын жетишпестигинен улам ушул биринчи группа топ анемия, ушу жетишсиздик анемиялар деп коебуз. Ол орус тилинде железодефицитный анемия деген. Туура айтасыз, бул дефицитный группа деп коебуз. Себептердин классификациясында ушул алиментардык фактор деп коебуз. Алиментардык фактор башкача айтканда тамак азыгында бул заттар жетишпес болсо. Демек, мисалы үчүн биринчи ирет бул темир менен витаминдер, витамин B12, бул эттин ичинде көп болот да. Башкача айтканда ушул сиз айткан темир, анан фолиевый кислота, анан цианкобаламин B12 тамак аркылуу келет, адамга. Албетте, туура айттыңыз. Бул эң тамак аркылуу келип турат да. Келип туруш керек. Тыштан келет, Тыштан келип турушат. Анан ошонун ичинден биринчи ирет бул эт продуктулары. Эт продукты, малдын эти, койдун эти, уйдун эти, ошондой эле боор, тил, ичеттер. Ичеттер, туура. Анан ошондой эле тиги куштун эти, балык. Ошол мисал үчүн эгерде бизде эми азыр мындай модный болуп атат, башкача айтканда, мына вегетарианство деген. Вегетарианство. Кыргыздарга ал туура келбейт го дейм. Биз анын үстүнө этти аябай көп жейбиз. Эмне үчүн анемия болуш керек анда бизде? Ошол мындай бир парадоксымал болуп атат да. Өзү этти жакшы эле жейбиз. Мисалы үчүн нарында бизде өткөндө мындай случай болуп калды. Тиги бир бейтап аял киши жатып калды. Анын анемиясы бар экен. Именно анемиясынын диагнозу ушу темир азгандуулук. Ушул алиментардык факторго байланыштуу дегенчи. Анан карасак нарындан экен. Ал бейтап. Эми бизге аябай кызык болду. Студенттер менен нарында эттин ордосунда да. Анан биз кызыктар болуп барып студенттер менен маектештик да. Медакадемиянын студенттери бизге келишет ошо окууга. Анан кийин эмне себептен ушундай болуп калды деп сурасак, ал киши өзү биздин кесиптешибиз экен, медик экен, медайым экен. Анан училищага окуган учурунда аларды ушул моргко алып барат экен да. Ошол жерден сабак өткөнү, көрсөткөнү. Анан ошол моргтогу эме жана скрытияны көргөндөн кийин бир стресс, чоң стресс болуп, бир 8 же 10 жыл эт жебей коет экен да. Өзү. Анан кийин ошондон улам эмеси түшүп кетти да, тиги гемоглобиничи. Ошол эт продукциясында негизинен ушул темир жана витамин B12 ушу эт продукциясында болот да. Ушу вегетарианство менен алек болгон жарандар болсо, адамдар болсо, анда аларда риск фактор деп эсептелет да. Ошол ооруп калышы мүмкүн. Демек, этти жеш керек. Этти жеш керек, лечебный питание катары. Бул уже дарылоо ыкмаларына кирип кетет. Биз дарылоо ыкмалары катары диетаңызга эт жешиңиздер керек деп айтабыз да, сунуш беребиз. Экинчи маселе бул ошол эле группадан бул жанагы балким
социалдык факторлор. Мисалы үчүн эттин баасы аябай кымбат болуп атат. Азыр да ушул талкуулоолор болуп атат. Туура, өтө эле кымбат болуп кетти. Эми ар бир эле жаран балким биздин жарандарыбыз ошого мүмкүнчүлүгү жок да. Мындай Эт сата толук албай. кандуу эт жегенгечи. Анан ошондон улам да ушу Болушу болушу мүмкүн. мүмкүн да. Ушул эки кеңири таралган Мм. факторлор да. Анан кийин экинчи маселе эт жакшы эле келет, бирок сиңириш процесси проблема. Башкача айтканда ашказан жана ичи карын оорулар. Бул жанагы гастрит, энтериттер, ар түрдүү Башка оорулар, башка оорулар ошо тамактын сиңириши бузулуп, ошо жакшы сиңире албай калганда. Эттеги темирди, витаминдерди сиңире албай калат да. Бул жанагы ашказан, ичи карын оорулары да. Же болбосо балким мурда бир хирургиялык операциялар болгон учурлар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ашказанды жана гастроэктомия деп коебуз, же болбосо жанагы резекция деп коебуз жанагы. Алып салат го Алып салат, хирургдор бөлүгүн. бөлүгүн ошо тонкий кишечник жанагы именно зат алмашуу, сиңирүү бөлүмдөрүн жок болуп калса, резекция болуп калса, ар түрдүү себептерден ошондо да ушул нарушение всасывания деп айтабыз, ошо темир жана витаминдер жакшы сиңире албай калат да, ошол себеп болот. Анан үчүнчү себептерден ушул темир азгандуулуктун жана витамин азгандуулуктун бул физиологиялык себептер болот. Бул өтө кеңири ушул жерде токтолуп кетишибиз керек. Бул ар түрдүү кан агуулар. Кан агуулар болгондо физиологиялык кан агуулар бар. Бизде аял затында этек кир башталган кезде менструалдык цикл деп коебуз. Анан ошого байланыштуу гинекологиялык дарттар, мисалы үчүн миома деген бар оору, жана гормоналдык эмелер болушу мүмкүн, нарушениялар. Ошондон улам көп кан кетүүдөн ушул темир азгандуулукка алып келишет да. Бойуна болуу, төрөт. Анан туура айттыңыз, албетте ушул жанагы кош бойлуулук, анан баланы сүт эмизгенде ушул факторлор, физиологиялык факторлор албетте аял кишинин табиятында бар, бирок ошол факторлордон улам ушул жанагы темир азгандуулук болуп калышы мүмкүн да. Демек себептери өтө ар тараптуу. Ар тараптуу болот. Ошондуктан мындай универсалдык эме жок да. Айтыш кыйын. Кандайдыр бир дары-дармектерди ичкенде да болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн дары-дармектерден, анан жанагы мите курттардан айтпай кеттим азыр, алар да актуалдуу, паразиттер, алар мисалы үчүн жанагы витаминдерди өздөрүнө тартып алат, организмден тартып алат, ошондон улам анемия, ошол жетишпестик анемияга алып келишет. Сиз азыр ушу айтып атканда эле көп суроолор пайда болуп кетип атат да, анан кийин сиздин ушу айтканыңыздан эле анда жынысына жараша, жашына жараша, дагы эмне жердигине жараша толуу же мындай эмеде тегиздикте жашагандарга же болбосо эмне деп койчу эле расасына жараша этникалык группасына. Ошо. Бул көбүнчө эгерде жетишпестик группа жөнүндө сүйлөшүп атабыз, азыр темир жетишпестик группада жана витамин жетишпестик группада бул негизинен өтө кооптуу маселе. Группа сиз туура айттыңыз, бул аял заты болот да. Кайрадан ошого аял затынын физиологиялык себептерине байланыштуу. Бул азыр айтып кеттик, себептеринен менструалдык кан агуулар, кош бойлуулук жана сүт эмизүү, лактация. Ушул 3 процессте темир өтө көп кетет. Өтө башкача сарпталат. Албетте ушул 3 себеп аял затынын ушул темир азгандуулугуна бир түздөн-түз себепчи болот да. Бирок темир азгандуулук башкача айтканда дароо пайда болбойт. Ал көп убакытта биринчи байкабай турган абал бар, скрытый деп коебуз, жашыруун. Жашыруун темир жетишпестик деп коебуз. Башкача айтканда латенттүү темир жетишпестик. Бул ушул абалды дүйнөлүк дүйнөлүк ВОЗ деп коебуз, Всемирный организация
здравоохранение 2,5 миллиард адам дүние жүзүндө. Башкача айтканда 1/3 бөлүгү планетабыздын ушул темир жашыруун темир жетишпестиги менен жабыркайт деп аныктап берди да, статистикалык маалымат. Албетте ошонун эң негизги пайызы бул аял кишилер. Репродуктивдүү жаштагы аял кишилер себептегенде ушул жана 3 фактор физиологиялык, менструалдык цикл, кош бойлуулук жана лактация, сүт эмизүү учуру. Эми ошол себептен улам биз түшүнөбүз аял затынын ден соолугунун канчалык деңгээлде маанилүүлүгүн. Иммунитет азайып, мен башка суроо берейин дедим эле, орун белгилерди. Анда бул суроого келели. Темир аз болсо, же жана B12 же фолиевый кислота аз болсо, аз боло берсин, эмнеге алып келет? Ошолчу аз болсочу. Кээ бирлер жүрөт го, эчтеке эмес боло берет. Бир аз азайып, мен жакшы эле иштеп жүрбөйүмбү, оокат кылып жүрбөйүмбү депчи. Ооба. Эмнеге алып келет ошо негизги? Ошол негизги азыркы 3 нерсени биз айтып кеттик го, темир, витаминдер. Алар ушул кандын пайда болушуна түзмө-түз себепчи да. Башкача айтканда, строй материалдар. Эгерде алар жетишпесе, албетте биздин кемигибизде, кемик завод, фабрикабызда жана продукциябыз түшө баштайт. Мисалы үчүн темир жетпегенде анемия болот, темир азгандуулук, гемоглобин жетпей. Ал эми мисалы үчүн витаминдер жетпегенде не только гемоглобин түшүп калат, башка клеткаларыбыз лейкоцит, тромбоциттер да түшүп кетиши мүмкүн. Себеп дегенде ушул 2 витамин, B12 менен фолиевый кислота, алар ошол жанагы синтез ДНК, РНК, башкача айтканда, ошо клеткалардын бөлүнүшүнө, өрчүшүнө түздөнсүн себепчи болот да. Демек, биздеги жана ар бир адамда, организмде 5 литрдей кан бар, Жалпысынан. Ошо жалпысыначы, ошо жалпысына ошо кандын составына өтө таасир тийгизет, Албетте. Анан жана төрөлгөн балдар, мен сиз аябай информацияңыз көп да, ошон үчүн мен да баягы дарыгер катары кошумча кылып коеюн деп атам да. Туура, албетте. Көпчүлүк биздин көрүүчүлөр айтышат, бул журналист эмнеге сөз бербей атат депчи. Анткени информация көп болгондо адам унутуп коет. Муну да айтыш керек, тигини да айтыш керек, муну да айтыш керек деп. Анан мен кошумча нетип атам. Жана төрөлгөн бала керек болсо акыл эсинен дагы кемтик болот, Албетте, ошол жанагы биз башына кайрылып айтып кеттик, бул гемоглобин кычкылтекти ташыйт деп. Эгерде ушул гемоглобин жетишпесе, кычкылтек да жетишпей калат да. Башкача айтканда, бул гипоксиялык абал болуп калат экен да. Анан гипоксиялык абалда бардык органдар жабыркайт экен да, и өтө башка сезимтал болот экен ушул мээнин клеткалары. Ошол гипоксияга. Албетте ошо балдардын жана менталдык өрчүшү, сабакты жакшы окушу, зээндүү болушу, ушул эмеге байланыштуу болот да, темирге. Эмне үчүн чарчап, алсырап, тез чарчап, жийним келип, анан кийин өңүм кубарып, жийним келип турат. Көрсө, бул жерде бир себеби бар экен да, Анда ушу оорунун белгилерине токтололу. Белгилери ушу азыр сиз туура айтып кеттиңиз, алдын кетиши, тез чарчашы. Анан өзгөчө жанагы теринин производный деп коебуз, придатки. Бул жанагы тырмактар менен чачтын бузулушу, башкача айтканда, кургак болот териде, тырмактар сыйрылып, сынып турат, чачтар түшүп турат, жанагы мышечный слабость, ошо булчуңдардагы мындай кубаттын кетиши. Анан мындай дагы кызык 2 симптом бар. Бул азыр балким урматтуу угармандар билишет. Бул жанагы жыттардын жагышы. Мисалы үчүн красканын жыты, бензиндин жыты. Же жакпашы.
жок, тескерисинче аябай жагат да. Жагат, Ушуну жыттагысы келет да Мгм. ушул. Мгм. Анан ошондой эле бул жанагы патоосмия деп коебуз. Нормалдуу адам жактырбаган нерсени жактырышы да. Топурак жеп. Топурак жегиси келет, же мындай Мгм. курут жегиси келет, мындай кычкылчы. Же болбосо кагаз жегиси келет. Же болбосо мындай жанагындай чийки этти жегиси келет. Ушундай бир буну патофагия деп коебуз. Ушул именно ушул темир жетишпестигинин белгилеринен да. Эгерде ошондой симптомдор болсо, анда уже кайрылып койсо медициналык консультация туура болот. Албетте, бул белгилер башка ооруларда деле болот, Мгм. Бирок ушул оору бул демек бир оорулардын белгиси, Белгиси туура. Оорулардын белгиси. Өзгөчө ушу анемия оорусунда ушундай болушу мүмкүн. Мгм. Так, дагы бир суроо. Анан кийин жанагы ферритин жөнүндө уже көп айтылып калды. Мгм. Гемоглобинди көбү билет. Аха. Мына мисалы менин гемоглобиним эң сонун баягы көрсөткүчтөр да, бийик көрсөткүч. Мгм. Мен мактанам, менин гемоглобиним жакшы, демек менде анемия жок. Мгм. А көрсө дагы башка көрсөткүчтөр, ошолорду айтсаңыз. Ошол жанагы азыр сиз айтып кеткен ферритин, темирдин запастык мындай Сандык. сандыктагы же кампадагы формасы экен да. Ошол биринчи ферритин түшөт экен да. Мисалы үчүн гемоглобин да норма болуп турушу мүмкүн, бирок ферритин бизге жалпы темирдин акыбалын мүнөздөп берет экен да. Организмде темир кандай абалда, жетиштүүбү же жетишсизби, ошол ферритинден билет экенбиз да. Бирок бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Себеп дегенде ферритин бул ошону менен бирге острофазовый белок деп эсептелет. Мисалы үчүн бир кандайдыр бир воспаление болсо, өзгөчө өнөкөт воспалениялар болсо, хроникалык, анда ушул ферритин тескерисинче бийик болот. Демек, бул биздин көрүүчүлөргө эле эмес, биздин коллегаларыбызга да жакшы диагностический бир көрсөткүч, Туура айтасыз. Себеп дегенде жана башында ошол анемиянын классификациясын айтып кеткенде айтып кеттик, что биринчи группа бул дефициттик группа. Ошо эң кеңири таралган. Ал эми экинчи группага биз өнөкөт оорулардын кесепетинен келген анемия деген группа бар. Башкача айтканда, биз АХЗ деп коебуз. АХЗ анемия при хронических заболеваниях деген группа бар да. Бул группа экинчи иретте турат таркалышы боюнча. Бирок ал да кеңири таралган. Бул мисалы үчүн ар түрдүү хроникалык оорулардын кесепетинен келип чыккан анемиялар. Бул биринчиден инфекциялык оорулар. Специфический деп коебуз, мисалы үчүн туберкулез деген оору бар, ВИЧ деген оору бар, гепатит. Ушул 3 мисалы үчүн оору өтө азыр актуалдуу, кеңири таралган. Бул оору менен ооруганда тилекке каршы 1 ай эмес, 2 ай эмес, балким 1 жыл, 2 жыл, жылдарга созулуп кеткен оорулар болот да. Анан ошонун кесепетинен анемия келип чыгат. Бирок бул ооруларда ферритин тескерисинче бийик болот. Бул воспалениянын көрсөткүчү катары. Ошол азыркы жана сизге айтып аткан нерсе темир маселеси боюнча көптөгөн аныкталбаган дагы кубулуштар бар да. Темир заты өтө кызык зат. Өтө изилдөөчүлөргө да, врачтарга да өтө кызык маселе. Себеп дегенде ушундай функциялары көп болот экен да темирдин. Бизге балким дагы билинбеген, белгисиз көп функциялары бар да темирдин. Тимур мырза, сиз жакында эле айтып кеттиңиз, лабораторияга барып, жаңы заманбап анализаторду көрдүм депчи. Анан ошондо жанагы трансферин, ферритин, дагы рекизи эмесби, бирдеке дегендерди айтып берсеңиз, ошо кайсы лабораториядан көрдүңүз? Чоң рахмат Жибара сурооңузга. Мен азыр ушу айтып кетейин дегеним, азыркы кезде, азыркы тушта мен Авиценна клиникасында штаттык гематолог катары иштеп жатам. Анан
Урматтуу көрүүчүлөр, биздин биринчи байлык ден соолук подкасты Авиценна клиникасынын жардамы менен, ошонун каржылоосу менен ишке ашырып атабыз. Тимур мырза ошо Авиценна клиникасында иштейсиз, кабыл аласыз азыркы күндө консультант катары. консультант. Андан тышкарыда башка жерде иштейсиз, институтта иштейсиз. Ал эми практикалык жүздө ошо Авиценна Авиценнада. клиникасында кабыл аласыз, инсону. Рахмат. Ошол чогуу биз кечиресиздер. Биз жакын арада ушул экспресс плюс лабораториясына барып, Анара Асанакуновна Зав зав лаборатория. лаборатория менен ушул лаборатордук кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, кандай анализдер жасалат, ошону менен тааныштым да. Таанышканда өтө чын айтканда мындай орусча айтканда мындай впечатлением аябай жакшы болду. Себеп дегенде заманбап технологиялар, лаборатордук жабдыктар туруптур. Ошо бүгүнкү күнгө талап болгон негизги анализдер жасалат экен. Ошонун ичинде канга байланыштуу да, ушул азыркы бүгүнкү темабызга байланыштуу, анемия дартына байланыштуу боло турган керектүү лаборатордук анализдер баары жасалат экен. Демек, чет өлкөгө барбай эле өзүбүздөн текшерсе болот. Албетте, бул негизи өзү кыйын деле эмес негизи, бирок заманбап технологиялардын болушу бул аябай жакшы көрүнүш да. Анан ошол жерде айтып биз зав отделение менен кеңештик. Мисалы үчүн жанагы азыркы биздин темабызга байланыштуу жашыруун темир заты жетишпестикти кантип биз аныктасак болот. Себеп дегенде бул алдын алуу чараларына кирип кетет да. Ошол анемияга жеткирбей. Себеп дегенде жана айтып кеттим, анемия сразу дароо замат болбойт. Ал бир топ убакыттан кийин ушундай абалга келет да. Көп жыл бул адамда биздин бейтаптарда, аял затында деп айттык, ушул жанагы жашыруун темир жетишпестик болуп келет да. Анан кийин дагы риск факторлору кошулуп, мисалы үчүн кош бойлуулук удаа болуп кетти да. Мисалы үчүн аял заты жакшы бул көрүнүш көп төрөсө, бирок эгерде мисалы үчүн 4 бала, 5 бала, 6 бала, 7 бала анан аралыктары кыска болсо, албетте эненин организми калыбына келбей калды да. Жетиштүү витаминдер жана темир ала албай калды. Жаңы бир кош бойлуулук болуп калды. Албетте ошол учурда бул риск болот да. Ошол себептен биз аял заттарын консультация кылганда мындай туура эмес көрүнүштөр болуп атат. Мисалы үчүн гемоглобин өтө пас абалында да, түшүп кеткен абалында, анемиянын оор даражасы мисалы үчүн 70тен төмөн, 60 гемоглобин, 50 гемоглобин. Мен жакында мени чакырышты экинчи төрөт үйүнө консультацияга. Ал жерде бейтап ушул аялдын гемоглобини 30га түшүп кетиптир да. Ошого чейин чыдап жүрө берген. 30га түшүп кетиптир, а өзү 38 жума боюнда бар экен да. Эми ушундай көрүнүштөр бул өтө туура эмес да. Өтө туура эмес. Ал айым билчү экен мурда ошондой гемоглобин аз экен? Бул жерде айтып кетишүү нерсе, аял затынын өзгөчөлүгү анемияны жеңил көтөрүшөт да. Башкача айтканда адаптационный деп коебуз. Адаптационный факторлор аял кишиде бар да. Чыдамкай, туура. Себеп дегенде, мисалы үчүн аял заты менструалдык канагуулардан кан жоготот. Айына кан жоготот. Ошентип организм азгандуулукка көнүп калат экен да. Анан кийин гемоглобин 90 болсо деле, 70 болсо деле, аял заты күлүп, жайнап иштеп жүрө берет да. Анан башка кишилер да ойлойт да, жолдошу да, туугандары да, үй бүлөлүк дарыгерлер да, бул киши жакшы эле чуркап эле жүрбөйбү. А негизи гемоглобин түшүп кеткен. Мисалы үчүн бизде эки ситуацияда аял заты гемоглобини 70 менен, эркек заты гемоглобин 70.
эркек затыны уже баса албай калат да. Баса Чыдабай албай жатып калат. жатып калат. Ал уже жаткан абалда бизге алып келишет. Себеп дегенде эркек кишиде Чыдабайт. андай болбойт да. Аял заты чуркап жүрө берет. Ошондон улам ушул жана беременность кош бойлуулук учурунда ошондо көбүрөөк нагрузка болуп, анан ошондон байкалып атат да. Бирок бул ошо туура эмес. Жана алдын алуу маселелерден лаборатордук көрсөткүчтөрдү айта кетсем, ошо ОЖСС деген показатель бар. Мунун которулушу общая железосвязывающая способность сыворотки. Башкача айтканда, темирди канчалык деңгээлде организм кабыл алат, кармап калат. Ошол затын текшергенде, ошол заты бийик болот көрсөткүчү. Бул демек биз түшүнөбүз, организмге темир заты жетпейт экен деп билебиз ошондон. Экинчи маселе трансферинди айттык. Трансферин бул белок транспортер деп коебуз. Ошол жанагы темирди кабыл алат да, жанагы такси сымал. Трансфер деп коет коесузбу, трансфер. Такси болуп ал жеткирет жанагы кемикке, башка боорго, көк боорго, жана храненияга, кампаларга. Ал да өзүнчө белок, Ал да өзүнчө белок, ошол белокто бийик болот. Себеп дегенде организмге темир жетишпейт. Ошон үчүн ушул эки көрсөткүчтү биз көрсөк, эгерде алар бийик болсо, анда түшүнөбүз, демек организмге темир жетпейт экен. Бул жанагы жашыруун темир жетишпестигин аныктай алабыз. Жашына жараша сиз, Тимур мырза, айтып кеттиңиз, көбүнчө жаш аялдар төрөт убагында депчи, баягы этекери келгенде деп. Ал эми караган кездечи, мисалы менин жашымда деле тери кургап, чач түшүп, агарып, анан дагы эмнелер белгилер, көп белгилер бар го, Бул аябай жакшы суроо бердиңиз, Жапар эже. Негизи медицинада эмне үчүн бизде бөлүнөт да жаш боюнча. Мисалы үчүн педиатрия деп коебуз, педиатриянын ичинде неонатология деп коебуз, жаңы ымыркайлар төрөлгөндө. Педиатрия бул кичинекей балдар, 15-ке чейин, 16-га чейин ушул. Анан кийин башкача терапевттер. Кийин азыр бизде өнүгө баштады бул геронтология деген илим. Геронтология, гериатрия. Бул ошол улгайып калган аксакал кишилердин ден соолугуна караган адистер экен да. Себеп дегенде ушул жаш өткөндөн кийин, ушул аксакал убагында, улгайган убалда организмдин өзгөчөлүктөрү болот экен. Анан сиз азыр ушул сурооңузга мен кандай жооп бере алам? Бул мисалы үчүн жанагы жаш өткөндөн кийин жанагы ашказандын слизистый оболочкасын чель кабыгында атрофиялык өзгөрүүлөр болот экен. Атрофиялык өзгөрүүлөр болуп, жанагы мындай толук кандуу деңгээлде витаминдер сиңире албай калат экен да. Бул жанагы атрофический гастрит деп коебуз. Атрофический гастриттин кесепетинен жана витамин B12 жакшы сиңире албай калат экен организмге. Ошондон улам ошол жанагы витамин B12 жетишсиздик анемияга алып келет экен. Ошону менен бирге бул симптомдорунан жанагы биз айттык го, мындай ал кетет, тез чарчайт, баш ооруйт, баш айланат, ошо себеп дегенде ошо кычкылтек жетпейт, гемоглобин жетпейт. Витамин жетпегенде бул жанагындай неврологиялык симптомдор болушу мүмкүн экен да. Колдор, буттар чымырап, жакшы сезбей, анан жанагы мындай адамдын басканда жана походкасы бузулуп, шаткость походки деп коебуз жанагындай. Бул ошол жанагы витамин B12 жетпегенде ушундай симптомдор болот экен да. Анда ушул эледен суроо келип чыкты. Кичинекей төрөлгөн балдарда, өспүрүмдөрдө кандай белгилер болушу мүмкүн? Кайсыл убакта ата-энелери ошого көңүл буруш керек? Кичинекей балдарда жана наристелерде жана өспүрүмдөрдө ал жанагы эле биз айтып кеткен темир жетишпестик эмелер болот да, симптомдор. Эгерде өзгөчө энесинин кош бойлуу учурунда
анемиясы бар болсо. Мисалы өспүрүмдө кандай белгилер болушу мүмкүн? Бул белгилеринен ошол жана жалпы белгилеринен айтып кеткендей ушул балдардын өөрчүп өнүгүүсү жайлап калат экен да. Жанагы зээн маселеси баздап калат экен, памяти. Көп түшүнбөй сабакты, Сабак алакты болуп. ошол жанагы сабактан кичине мындай калып калышы, башкача айтканда окуусунан. Жакшы материалды өздөштүрө албаганы, зээн маселеси, анан жанагы баш ооруганы, анан жанагы ал кеткени, тез чарчап калганы, уйкуга көп эме башкача айтканда алсырап калганы, ошол симптомдорунан да. Анан жана кошумча симптомдорун айтып кеттим, жанагы жыттарды жактырат ар түрдүү, жана топурак жеп, курут жеп, жанагы красканын жыты жагып, бензиндин жыты жагып, ошол симптомдорунан болот да. Эми биз эң негизги, эң кызыктуу бир бөлүмүнө келдик, дарылоосуна, Кээ бирлер айтат, мен канчадан бери ушу доктур жазып берген дарыларды ичип жүрөм, бирок жардам бербей атат. Ушу дарылоосуна көңүл буралы, негизги мына биринчи айтып кеттиңиз өзүңүз тамак аш деп, Ошо тамак аш деп айтып кеттим, бирок Жубара эже, негизи биринчиси чынында бул маалымат болуп эсептелет да. Мына сиз эң сонун маалымат. азыркы сиздин экөөбүздүн маегибиз бул дарылоо катары. Анда алдын алууга суроого токтололу, Анда биринчи алдын алууга, андан кийин барып дарылоого кетип. Туура айтасыз. Кандайча алдын алса болот ушул ооруну? Мында азыр сиз экөөбүз айтып кеттик, кайсыл учурларда ушул азгандуулук болушу мүмкүн. Жана кимде болушу мүмкүн? Биз айтып кеттик, мынакей аял затын, өзгөчө репродуктивдүү жаш. Мисалы үчүн бул 15 жаштан деселик, 16 жаштан 45 жашка чейин ушул учурдагы биздин эже карындаштар, кыздарыбыз ушул өзгөчө көңүл бурушубуз керек да. Эмне себептен айтып кеттим, себеп дегенде аял заты бул эне да. Аял затынын ден соолугуна өтө кам көрүш керек да. Бул стратегиялык жагдай. Башкача айтканда, бизде бул саламаттык сактоо системасында мындай бир термин бар. Борьба с материнской и с детской смертностью деп коебуз. Себеп дегенде бул стратегиялык биздин тукумубуз да, эми башкача айтканда. Элдин ден соолугу жакшы болсо, өкмөттүн да, экономикасы да жакшы болот да. Албетте. Азыр бизге Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, азыр биздин мамлекетибиз, биздин урматтуу президентибиз жана ушул жоопкерчиликтүү адистерибиз ушул ден соолук маселесине өтө басым керектүү мындай внимание, керектүү көңүл бура баштады. Мисалы, анемия оорусуна кандайча? Мисал үчүн мен азыр Улуттук бир программа барбы ушу боюнча? Улуттук программалар, Билем, баягы совет убагында бар болчу ушу боюнча. Улуттук программалардын башкача айтканда, азыр мисалы үчүн саламаттык сактоо системасында стратегиялык подход деп коебуз, ошого келип атабыз да. Стратегический подход. Канткенде ушул жалпы калктын, биздин элибиздин ден соолугун жакшыртабыз. Канткенде биздин сапатыбыз, ушул дарыгерлердин сапаты, медицина тармагындагы, медицинанын тейлөө системасында иштеген адистердин жумушун кантип жакшыртабыз деген подходко эми келип атабыз да. Эң сонун. Негизи болгон мурда деле. Врачтарга көңүл буруп, Албетте, эми врачтардын жумуштары көп негизи. Канткенде алардын шарттарын жакшыртабыз, ошол азыр талкуулоо жүрүп атат да, жана жумуш да жүрүп атат да ошол менен бирге. Эми жана сиз айтып кеткен маселе, азыр расмий түрдө ушундай мурда бар болчу улуттук ошол программа анемияга каршы. Эгерде эсиңиздерде болсо, бул 25 жыл, жок, кечиресиздер, ошол 2002 жылдары
Азыр кичине унутуп атам, 2003пү, 2004пү? Эчтеке эмес. Эң негизгиси кандайча ошол программа аткарылчу? Эмне болчу? Элдерге эмне берилчү же эмне? Элдерге ун беребиз дегенбиз, фортифицированный. Жанагы курамында темир бар. Ошондой программалар негизи эзелтен бар. Ошо ундун курамына темир затын кошуп, эмеге кеңири таркаткангачы, тамак ашы аркылуучу. Бирок тилекке каршы ал мындай өтө өзүнүн эмесин алган жок. Мисалы, йодко окшоштуруп, Окшоштуруп, салыштырмалуу. салыштырмалуу, ошо йод, анан ошо темирди да эметкенбиз. Бирок бул өтө мындай ийгиликке жеткен жок да бул программа. Бирок кандай биз азыр түшүнүп атабыз, бул программаны түзүш үчүн жана ишке ашыш үчүн мындай системный подход керек экен да, системный подход. Мына азыр сиздерге терең ыраазычылык билдирем, Жапар эже. Азыр сиздин жумушуңуз бул ошол системный подходдордун бири. Себеп дегенде информациондук маалымат биздин жөнөкөй биздин жарандарыбызга өтө керек. Эгерде алар билсе, бул темир затынын маанисин жана анын канчалык деңгээлде керектигин, ошол ден соолукка, үй бүлөнүн ден соолугуна, ошо аял затына, мисалы үчүн эркек кишилерге кайрылгым келип элем, алар жоопкерчиликтүү да, өзүнүн ден соолугуна жана үй бүлөсүнүн ден соолугуна, аялынын, бала чакасынын. Себеп дегенде бул өзү ушундай да, ушу эреже. Анан ошонун негизинен улам темирди текшерип, мисалы үчүн ошол эле биз айтып кеттик, жалпы кандын анализи, общий анализ крови. Бул азыр өтө доступный, өтө Ар бир айылда бар, ар бир айылда бар. Бизде ФАПтарда бар, бекер бар. Эгерде кааласа, азыр мына мындай жеке лабораториялар түрлөрү бар. Бизге мааниси эң негизгиси ошол анализди тапшырып койсо, бир жылда бир жолу. Ошол бир үй бүлөдө болсо, мына эркек киши, аялы, бала чакасы бир жолу тапшырып койсо, общий анализ крови. Бул өтө жакшы жагдай болот эле да. Мен бул жерден да кошумчалап кетейин, Тимур мырза. Жанарики тройка деп коет го, илгертен келаткан, сиз айткан эритроцит, гемоглобин, тромбоцит, бардык жерде общий анализ, андан да башка тиги соя эмелердин баары, лейкоциттер баары көрүнүп турат. Бирок мен ойлойм да, эмне үчүн мен ден соолугуман аябышым керек? Көп деле кымбат эмес бул. Ошон үчүн жана сиз айтып кеткен лаборатория, мына бардым дебедиңизби, Экспресс плюс лабораториясына, ошондой заманбап анализатор бардык жерде эле тилекке каршы жок. Анткени ал жерде мисалы ошол эле айылда бир 15 параметрди караса, ал эми жана сиз көргөн заманбап анализаторда, ал эми өтө эле кымбат болгондуктан, ал где-то бир 37 параметрди көрсөтөт. Сиз айтып кеткен жана трансферинди көрсөтөт, ферритинди көрсөтөт, дагы МСВ ушулар. Ооба, жана эритроцит, туура айттыңыз, Жапар эже. Бул жерде айтып кетиш керек, мурдагы системабыз боюнча тройканын ичине эритроцит, гемоглобин менен, анан лейкоцит, соя кирет да. Ушу 3 показатель. Азыркы жана заманбап технологияларда биз алабыз тромбоциттердин да санын. Ошону менен бирге жана эритроциттердин индексин деп коебуз. Жана сиз туура айттыңыз, алар өзү 4-5 индекс бар, бирок клиникалык мааниге ээ 2 индекс айта кетишим керек эле, ошо сиз уруксат берсеңиздер. MCV деген показатель бар и MCH деген показатель бар. Ошол 2 показатель аркылуу биз билебиз эритроциттердин размерин, ошону менен бирге жанагы световой показатель деп коебуз да, световой показательди билебиз. Ошо бул 2 показатель, 2 көрсөткүч. Бул жанагы темир азгандуулукта ылдый болот. Темир азгандуулукта ылдый болот, жанагы эритроциттердин размери кичинекей болуп калат, себеп дегенде гемоглобин жок да ичинде, микроцитоз деп коебуз. И жана ошону менен бирге жанагы световой показатель, колор индекс деп коебуз, ал да пас болот. Себеп дегенде ошол гемоглобин жоктугунан же аздыгынан.
Ошондон улам биз клиницисттер, врачтар ошол жалпы анализдин канын көрүп, ушул эки индекстин төмөндөшүн көргөндө биз уже шектенебиз. Бул жерде темир аз болуш керек депчи. Демек, диагностика бул эң эле жөнөкөй, бул кандын анализин тапшыруу. Туура. Кандын жөнөкөй жалпы кандын анализин текшерүү бул көп дарттардын биринчи иретте анемиянын диагностикалык кадамы. Азыркы кезде ушу капельница жасап аткан витаминдерге сиздин көз карашыңыз? Витаминдерди негизи эң жакшы физиологиялык абал дейбиз. Бул жанагы иче турган витаминдер. Башкача айтканда пероральный деп коебуз. Бул себеп дегенде бул физиологиялык шартта иштешет да. Мисалы үчүн жана таблеткалар бар, капсулалар, дрожжелер, балдарга арналган, кош бойлуу айымдарга арналган, улгайган кишилерге арналган. Бул жакшы көрүнүш. Бул кошумча жанагы профилактика маселесине да кирип кетет. Анан кийин ошондой эле ушул аны колдонсо болот. Бирок албетте бул колдонгондун алдын байкап көрүш керек да. Эми байкап көрүш керек дегеним балким үй бүлөлүк дарыгерлер менен кеңешип көрүш керек да. Ушул нерсе ичсем болобу, же кандай кылсам болот деп кеңешип көрүш керек. Мен сизден сурайын дегеним, Жыпар эже, сиздин оюңуз кандай бул ушул витамин колдонуу боюнча? Мен дагы ушулар жөнүндө көп уктум. Анан мен азыркы кезде заманбап лабораторияларда ушу витаминдердин нормасы ошону көрсөтө турган анализдер жасалат. Биз эсибизде витаминдер эле эмес, же жанагы БАДтар эле эмес, ошол эле минералдарды, эсимде ушу кальцийди аябай реклама кылып жибергөндө хирургдар айтчу: аябай жанагы кисталар көп, кальцинаттар көп болгон, операциялар көбөйүп кетти депчи. Эми ушу рекламага эметпей, ишенбей, врачка ишенип, өзүңүздүн врачыңызга ишенип деп айткым келет да, ушу биздин пациенттергечи. Анан кийин ушу туш келди эле, витамин жакшы болсо эле болуп калат деп. Витамин көп болуп кетсе, андан да жаман болуп кетет да, Бул да жаман. Ошол эле темир же минералдар көп болсо, деги эле зыян болот. карынды менен баарын тешип кетет керек болсо, Зыян болот, албетте. Ошон үчүн мына медицина канча кылымдардан бери өнүгүп келатат. Бир информациясы бар. Албетте, ден соолук менин өзүмдүн колумда. Анан врач болсо өзүнүн 6 жылдык, 9 жыл керек болсо 9 жыл окуйт да, ошо менен анан тажрыйба менен руководствосы этип анан карайт да. Менин оюм ушундай. Анан кийин мен каршымын ушундай. Туш келди эле тиги витамин жасатып койсом эле, капельница жасасам эле туура келип калат депчи. Бул эми коммерциялык эме да, акча табыштын бир ою. Туура айтасыз. Мен да сизге кошулам негизи. Ошол азыр менимче ушул көп жылдан бери эле ушул жумуштар келип жатат. Үй бүлөлүк дарыгерлердин жумушун, тобун жакшыртуу боюнча. Ошондо азыр тилекке каршы кес-кесте угуп калам, ушул биздин жарандардан мындай үй бүлөлүк дарыгерлерге мындай жакшы ишенбегенинчи. Бул ушу туура эмес көрүнүш да. Албетте, биринчи дарыгер болуш керек бул үй бүлөлүк. Үй бүлөлүк дарыгер менен тыгыз мамиледе болуш керек да. Бул система жанагы үй бүлөлүк семейный медицина деп коебуз. Ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Ооба, анткени мындай да, менин оюм бул жерде дагычы, келет дагы, мына сен эмне айта аласың мага? Кана мени көрчү деп, врачка эме кылат, домат сыяктуу кылыпчы. Ошондой болбош керек эч качан. Врач менен чогуу иштеш керек. Врач сендей эле адам, ал көзү ачык эмес керек болсо. Анан жанагы өзүлөрү айткандай, көпчүлүк айткандай, толгон токой анализ жазып берет. Анализсиз кантип билет врач? Кантип диагностика билбейт да врач. Керектүү анализдерди албетте 5 кол бирдей эмес. Кээ бир врачтар өтө көп эмне деп койчу эле, өтө ашынып да кетет. Эми андайлар
ошон үчүн болуп атса керек жана бир кумалак бир карын майды чиритет деген сыяктуучу. Анан жанагы көз ачыктарга барып, булар да эч кандай жардам бербейт, Албетте, көз Бул ачыктарга барбаш керек. М. Көз ачыктарга барбаш керек. Ал себеп дегенде аларда эч кандай медициналык билим жок. Тескерисинче зыян берип коюшу мүмкүн да, зыян берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн доктурларга, адистерге кайрылыш керек. Алар жоопкерчиликтүү. Биздин элибизде бир жаман сөз болуп калды го. Тиги врач менен тиги милициядан Кудай сактасын деп. Бирок жамандык болсо Кудай сактасын, милицияга барабыз, ооруп калсак врачка барабыз. Ошон үчүн баягы врач менен дос болуп деп айтсам туура эмес болуп калат баягы. Чогуу биргеликте. Чогуу биргеликте. Ошондой эле тиги Иштешет. мектепте деле балдарын жөн эле берип койбой садикте. Алар менен чогуу Албетте, тарбиялагандай эле ушундай туура айтасыз. ден соолукка дагы чогуу Кам көрүш керек да. эң биринчи ирет ал менин ден соолугумда. Туура. Ошончо. Анда дарылоого өтөлү. Кандай методикалары бар дарылоонун? Дарылоого келсек, эми албетте анемия болуп калса, биз ушул дарылоо ыкмаларынан мына темир азгандуулук жөнүндө сөз козгодук бүгүн, ошондой эле витамин азгандуулук жөнүндө айтып кеттик. Ошол кайсыл зат жетпесе, ошол затты биз беребиз. Темир затын, витамин B12 затын, фолий кычкылын беребиз да, дары катары. Аптекадан алып эле иче берсең болобу? Жок, буну албетте дарыгерлер жазып берет. Өзүнүн схема, режимдери бар. Канча маал ичиш керек, кандай колдонуш керек. Муну жазып беребиз, бирок сиз туура айттыңыз, бул дарылар рецептсиз дарыларга кирет. Рецептсиз аптекадан алып, бул мисалы үчүн темир азгандуулукту дарылаганда 2 айдан 6 айга чейин мөөнөттү талап кылынат да. Орто эсеп менен бир 3 ай толук ичиш керек. Биз ошол жерде айтып кетиш керек, Жапар эжем. Биздин айымдарыбыз толук ичпей коюшат экен да. Себеп дегенде 1 ай ичкенден кийин эле өзүн жакшы сезип, гемоглобин көтөрүлүп калат да, анан кийин 2 айды ичпей коет экен да. Анан бул жерде айтып кетиш керек, 1 айдын ичинде гемоглобин калына келет. Мисалы үчүн 60 гемоглобин менен дарылоону баштадык. 1 айдан кийин карасак 120 болуп калды. Өзү айым да жакшы сезип калды өзүн, мисалы үчүн. Биз азыр виртуалдуу бейтап жөнүндө айтып атабыз. Бирок запас, жана ферритин айтып атпайбызбы? Запас толгон жок. Ошол кооптуу болот экен, бир аз убакыттан кийин кайра түшүп кеткенге гемоглобин. Ошон үчүн биз айтабыз, 1 ай ичкенден кийин анализ тапшыртышыңар керек. Эгерде гемоглобин нормасына келсе деле, дагы 2 ай поддерживающий деп коебуз. Ошол леченияны колдонушуңар керек депчи. Ошондо жалпы эсеп менен 3-4 айга чейин барат да. Эми толугу менен айып кетсе болобу? Албетте, ошол эң жакшы кызыктар жери бул темир азгандуулук жана витамин азгандуулукту толук эметсе болот да. Айып кетсе болот. Ошол бул мониторируемый, контролируемый ооруларга кирет. Бул мындай серьезный оору эмес. Ошону да айтып кетиш керек. Бул азгандуулук, бул ак кандуулук эмес. Бул кээде биздин жарандарыбызда ошол эки нерсени алмаштырат экен ордуна. Азгандуулук болсо ак канга өтүп кетет деп. Жок, бул ак кандуулук, бул башка оору. Бул кийинки подкастыбызда бул кийинки подкасттын темасы да. Бул азгандуулукту толук дарылап, жакшы ушу гемоглобин менен жашап, ошондо гемоглобин менен кош бойлуу процесстер болсо болот, эмизүү балдарды здоровый болот да буюрса. Эң сонун. Мына биз жана төө ашуудан баратканда такай бир көрөбүз, ошол жерде больница бар экенин. Ошол эмне болгон? Оорукана. Бул негизи тарыхты айтып кетейин, ушу бул биздин урматтуу академигибиз, биздин гематология кызматын жетектеп баштаган Райымжанов Абдухалим Райымжанович деген аксакалыбыз азыр академияда профессор, үй бүлөлүк
үй бүлөлүк медицинанын кафедрасында. Ал киши өз убагында ошо Кыргыз илимий гематология борборун жетектеп турган. Мен ал жерде да иштегем, ал кишинин кол астында. Анан ушул киши эметкен да, негиздеген Ошол гематология оорукананы гематологиялык филиал болчу да, биздин гематологиябыздын. эмне үчүн ошол жерге жасалган? Себеп дегенде, жогору эже сиз эсиңизде болсо, ушул мурда Союз кезинде высокогорье темасы, бийиктик, высокогорный медицина аябай популярдуу болгон да. Кандай ушул бийиктикте ушул гипоксия жана процесси ден соолукка кандай таасир берет, космонавттарга, спортсмендерге, жөнөкөй адамдарга деп жана башка оорулардын эмесинде кандай деп өтө мындай эме болчу да, мындай Актуалдуу. болчу. Азыркы күндө кандай? Ал актуалдуу жок болду. Эми азыркы күндө деле актуалдуу, бирок биз негизи мындай да, биздин Кыргызстаныбыздын 90% жери ушу тоолуу аймактарда. Ооба, Бишкек эле 750-800, Нарын 2000 бийиктикте. Ошол себептен тоолуу горный медицина деп коебуз. Тоолуу медицинаны, ошонун ичинде высокогорьяны биз негизи биздин бир чоң бир темаларыбыз бири да, илимий практикалык темаларыбыздын бири да, негизи Кыргызстандын. Анан албетте азыр деле актуалдуу, бирок ошол кезде биздин урматтуу академигибиз ушул гипоксия кан ооруларына, канга байланыштуу. Мен сизге Ошол жардам береби дарылануугачы? ошол эмени Убактылуубу же кандай? айтпай кеттим. Анемиянын 3-чү тобу, 3-чү группасы бул гематологиялык анемиялар. Бул ушул кандын оорусу жана кемиктин оорусу. Бизде ушундай бир серьезный мындай оорулар бар. Ошолорго кандай таасир берет деген тема болчу да бул. Анан кийин ушул илимий жумушту аткарып атканда биздин ошо урматтуу академигибиздин өзүнүн мындай доктордук эмеси да, докторский жумушу ошого байланыштуу болчу да. Анан кийин Практикалык жүздө элдерге жардам берди. жардам берди, бирок Азыр берип атабы же иштеп атабы, иштеген жокпу азыркы күндө? бирок жардам убактылуу болуп калды да. Кандай максатта биз бейтаптарды ошол жака жөнөтчүк? Себеп дегенде гипоксия абалында жанагы кемик иштей баштайт. Башкача айтканда мажбур түрүндө, ушундай стресс абалында жана клеткаларды, жана биздин сиз билесиз, апластикалык анемия деген оорубуз бар. Кемик жакшы иштебей калат да. Бул тамакка эч кандай тиешеси жок. Ушу кемиктин ооруларына деп эсептелинет. Анан кийин ошондой абалда бийиктикте ошол кемик иштеп чыгат деген үмүттө жумуш болчу да. Бирок ал иш жүзүндө болбой калды азыр. Иш жүзүндө Мүмкүн материалдык жактан жабылып калгандыр, жанда эмеспи? Жок, азыркы учурун айтсак, азыр биздин мурдагы ушул иштеп жаткан центрибиз реформа болуп, биз онкология ооруканасына кошулганбыз. Биздин ошо мурдагы филиалыбыз ал медакадемияда база болуп калды да. Анан азыр болсо кез-кезде барышып атат ошо биздин гематологиялык бейтаптарыбыз, ушул высокогорное климатолечение деп коебуз, ошону. Мен ошо негизги билгим, негизги суроом эле ушу бийиктик жардам береби деген суроону айткым келет да. Убактылуу жардам берди. Убактылуу жардам берди. Анан сизге дагы айтайын дегеним, азыр заманбап жаңы ыкмалар чыкты да, дары-дармектер. Анан кийин бул эл аралык стандарттардан өткөн клиникалык руководстволор бар. Жакшы. Ошолорду азыр колдоно баштадык. Албетте бир жерде эле тура бербейт да, өзгөрүү болот, жакшыны көздөй өзгөрөт. Анан дагы бир суроо, кеңири суроо да. Кээ бирде байкайбыз, тоодо жашаган кыздар өзгөчө кыздардыкы билинип калат да. Эркектердики эми шамал, күн, бийиктиктен баягы тотугуп калат го эмесичи, териси. Ал эми кыздардыкы кыпкызыл алмадай болуп турат. Ушул көрүнүш кандай? Бул көрүнүш ошо жанагы биз башында сиз менен айтып кеткендей, жанагы высокогорный гипоксия, эритроцитоз деп коебуз да. Эритроциттер ушу гипоксия абалында көп чыгып, жана майда кан тамырлар ошо жана кызарып турат да. Ошону айтып атасыз да. То есть бийиктикке чыкканда
кызарат, анан кийин кайра эле баягы эмеге түшкөндө эмне тиги эме ылдый жака болгондо, шаарга келгендеби же? бирок эгерде бийиктикте такай жашаса, Мм. ошол биздин ошол жарандарда ушундай болуп калат да. Ал деген баягы ден соолуктун көрсөткүчү эмес, э? Жок, бул физиологиялык абал. Мм. Алар бийиктикте Мм. жашашат, алар үчүн бул Мм. Демек, нормалдуу. ошо кыздарга да айтып кетишибиз керек, э? Мгм. Бул ден соолуктун көрсөткүчү эмес, баары бир текшериш керек, көрүнүш керек деп жана мен Памирге барганда Мгм. айтпадымбы, эме Бийик гемоглобин аябай бийик Мгм. болгон, ал дагы жаман көрүнүш, э? Ну, албетте, анын өзүнүн да кесепеттери бар. Мм. Кан коюлуп кетет да бул учурда. Коюлуп кетет. Бир эле суроо калды менде Аха. дагычы. Эми дарылабай койсо, көңүл бурбай койсо, эмнеге алып келет? Кандай кесепеттерге алып келет? Дарылабай койсок, анемия күндөн күнгө э, күндөн күнгө начарлай баштайт ден соолук. Анемия күндөн күнгө көбөйө баштайт да. Башкача айтканда, гемоглобин түшө баштайт, паздай баштайт. Анан албетте бул жакшы абал эмес. Муну биз медициналык терминологиясына Иммунитет түшөт, э? албетте, бул иммунитет да, жашоо сапаты да бузулат. Ушундай жанагындай дайыма эле мындай слабость болуп, ал кетип, тез Деги эле чарчап. бардык ички органдардын деги эле адамдын Мгм. жашоо сапатын ылдыйлатат экен, э? Албетте, себеп дегенде бул кан, башкача айтканда, бул өмүр дарыясы деп коебуз да. Ооба, туура. Бардык органдарга Мм. ушул кычкылтекти биринчи ирет, анан башка азык түлүктөрдү ташып турат Ташып да. туруучу, э? Да, Тимур мырза, сиз биздин көрүүчүлөргө кандай кеңеш айтат элеңиз? Мгм. Ушул оорунун алдын алууда бир 3 кеңешти кыска кылып айтып берсеңиз. 3 кеңеш көп болуп калат го деп. Мейли анда бир кеңеш. Бир кеңеш. Мен биздин урматтуу көрөрмандарга каалоорум, ден соолукта болуңуздар, урматтуу кыргыз элим. Жана ошону менен бирге жоопкерчиликтүү болуш керек деп эсептейм да. Азыр бизде ушундай багыт башталган, жоопкерчиликтүү бейтап, жоопкерчиликтүү жаран деген. Эгерде биздин жарандарыбыз өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле караса, ошону эле менен бирге ушул ар бир эркек өзүнүн үй бүлөсүнө жоопкерчиликтүү болот да. Өзүнүн жубайына, балдарына. Анан алардын ден соолук маселеси да бул үй бүлөлүк приоритеттердин бири деп саналат да. Ошон үчүн жоопкерчиликтүү болула деп тилейм да. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушунда анемия темасы боюнча баягы суроолорду бергенге аракет кылдым. Биринчи байлык ден соолук. Биздин ушул маалымат ала алсаңыз, анда бизди колдооңуз, сиздин колдогонуңуз эле подписка жасаңыз, бөлүшүңүз. Бул өтө маанилүү тема. Ден соолукта болуңуз.